менин жолдошумун мүлкүнү кадастр мамлекеттик мекемеси уурдап башка бирөөгө алып берип койгон. Бул боюнча мыйзамды прокурор дагы аткарбай атат. Прокурорлор эч бир мыйзамды аткарышпай атат. Себеби бул жерде тергөөчүлөр анык тергеп бар жок жыйынтыгын чыгарып колдоруна карматса дагы Нокен район прокуратурасы Ильясов деген мен сиз козго десеңиз эле мен кылмыш ишин козгоп коёмбу, козгобоймун деген сөздөрдү айтып, өзүнүн эйлеген кызматынан пайдаланып 337 беренени кылмышкерге коюштун ордуна өзү ушул беренени пайдаланып бизди ушунчалык кордоп келетишет да ушул убакка чейин. Себеби бул прокуратуранын мыйзамында деле көрсөтүлгөн 21 беренесинде ушул мыйзамды бузуп эч кандай кылмыш ишин козгобой келип атышат. Мына Ишеналиев өз отурат, урматтуу прокурор. 25-жылы июнда министрлер келген чогулушта мени Ишеналиев өзү чогулушка алып кирбей чечилет деген. Мына ушул убакка чейин эч кандай маселем чечилбей келе жатат. Баарын темада ачыктап айткыла да. Так, бул Ибрагимованын арызы боюнча бул көп жылдан бери келаткан чыр. Илгери 2003 жылы Ибрагимовага айыл өкмөт тарабынан жана жер адистери тарабынан ошо өзүнүн бүгүн жашап турган жерине ошо жер көрсөтүлүп берилген. Ал жерге өзү Ибрагимова тарабынан жана Жоробеков тарабынан жолдошу турак жай курулган. Бүгүнкү күн ошол үйдө жашап келет. Ал жер трансформациядан өткөн. Бүгүнкү күнү МЧСтин мониторинг группа тарабынан ал жер жашоого жарактуу, коопсуз эмес деп чыккан. Бирок мындан ошол мезгилде 2006 жылы жерлерди ошо азыркы айтылып аткан бөбүйдөгү жер трансформация болгондон кийин ал 2006 жылы эл арасында бөлүштүрүлүп, ошол кезде жана Нишанкулов деген ушул айылдын тургунуна бөлүнүп берилген. Ал адам 2016 жылы мамлекеттик госакты алган ал жерге. Бүгүнкү күндө ошол коддорду бөлүштүрүп атканда, коюп аткан кезде каталыктар кеткендиги үчүн госрегистрден кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылган. Башкача айтканда, эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кылмыш жоопкерчилигинен бошотулушкан, бирок жоопкерчиликке тартылган. Ал эми Ибрагимова биз түшүндүрмө бергенбиз, сотко кайрылууга жатат деп. Бүгүнкү күндө ошол госрегистр тарабынан катталган каттоону жокко чыгаруу жөнүндө административдик сотко добарыз берилген. Июндун 6-сына 7-сине дайындалган кароосу бүгүнкү күндө. Ал нерсе жарандык кодекс негизинде ар бир жаран өзүнүн укугу бузулган учурда 10 беренеси негизинде өзүнүн укуктарын сот аркылуу гана коргоого көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө сотко добарыз берилип, соттук кароодо. Сот карап атабы азыр? Бүгүнкү күндө бул киши 2 участок таландап атат да. Мына азыр жашап турган жерин дагы, анан берки Нишанкуловго убагында бөлүнүп. Чынында убагында ката кеткен госрегистрдин кызматкерлери тарабынан. Ошол мезгилде кодду ыйгарып аткан учурда тактап туруп бериш керек эле. Бирок ал боюнча алар жоопкерчиликке тартылган. Эми сот гана чечет муну. Мына соттун төрайымы да жооп берип койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышчылары? Суроо бергенден баштап эле бул ачык турат, анык. Бул административдик сотко добарыз бериш керек эле. Госрегистр эгерде каттоочулар, регистратор туура эмес регистрация кылып койсо, 3 айдын ичинде добарыз бериш керек. Бирок бул жакта жарандардын атынан өзү тургандан кийин же күйөөсү тургандан кийин өздөрү берет. Прокуратура болсо, ата энеси жок болсо, жаш жетпеген болсо, инвалид болсо, көзү көрбөсө жана ошондайларга гана учурларда гана кайрылат. Бул жакта жарандар өзүнүн милдетин жүктөп атат прокуратурага. Сотко өздөрү бериш керек. Тиешелүү 3 айдын ичинде жана туура эмес регистрация болгонун билгенден баштап, анан соттун чечими чыгып аткарылууга жатат.